Арзымкан Бостонов атындагы орто мектеби 4-класс тарбиялык саат. Тема: билим кени мектеп, тарбия кени ата-эне. Класс жетекчи Кубатбекова Наркүл. Сабактын максаты: окуучулар мектептен, ата-энеден таалим, тарбия, билим алаарын билишет. Билим, ата-эне жөнүндө макал лакаптарды, ырларды айтышат. Мугалимге, ата-энеге, мектепке туура мамиле кылууга тарбияланышат. Чогуу болсо жарык болот. Ырыс алды ынтымак. Ата-эне, окуучу, мугалим биргеликте иш алып барса, анда көптөгөн ийгиликтерди багындырабыз. Келиңиздер, чогуу иш алып баралы. Ата бул, ата деген, атакен да өз улук, ул кызым деп жерге сууга өзүн уруп, балдарынын амандыгын тилейт экен, туруса дагы өзү уруп, алы куруп. Туруса дагы өзү уруп, алы куруп. Эне бул, жарык дүйнө жашоо берип, жан дүйнөнү кошо берип, тарбиялап таалим берип, тапшырдың өзүң энекем. Бала бул бакыт, бала бул шам, бала бул шамчырак, бала бул биздин жаркын келечек. Ар бир үйдө баланын үнү жаңырып, дени сак бала тарбияланып чыкса, бул ата-эне үчүн эле эмес, коом үчүн да, биз үчүн да, сиз үчүн да жетишкен. Ошондуктан баланы кучактаңыз, колунан кармаңыз, ал ошондо күчтүү болот, өзүн эркин сезет. Биргеликте билим берип, балдарга билимдүү болушуна шарт түзүүгө келет. Биримдикте тарбиялап балдарды келечектин ээсин чыгаралы татыктуу. Кандай тарбия берсек, ошондой бала тарбияланып чыгат. Чогуу болсо жарык болот дүйнөбүз. Ата-эне, мугалимге гана таштап койбостон, окуучулар келгиле чогуу биргеликте окуйбуз. Окуучу, мугалим, ата-эне үчөө биримдикте иш алып барса, көптөгөн ийгиликке жетишет. Ошондуктан аралыктан окутууда бири-бирибизге жардам берип, эң жакшы билим алганга жетишет. Мугалим билим берип гана коюп отурса, анда көп нерсеге жетишпей калат. Ошондуктан ата-эне, окуучу өзү дагы аракет кылып, көп нерсеге жетишет. Келгиле. Чогуу коюп, желбиретип Кыргызстандын желеген алдыңкы окуучулардан бололу. Тарбия жашоо эрежелерин үйрөтүү, а билим талим тарбиянын куралы. Билим берген мугалим менен билим алган окуучу жана тарбиялап өстүргөн ата-эне ырыс дөөлүн шериктери сыяктуу. Бар болуңуздар, баарыңыздар. Кана балдар, силерге аралыктан окуу жактыбы? Анда месе азыр мага ата-эне, билим, мектеп жөнүндө макал лакаптарды, ырларды айтып кетиргилечи. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимдүүдөн акыл чыгат, өнөрлүүнүн өмүрү узун, атаны сыйласаң акылын ук, энени сыйласаң эмгегин баала. Апа деген сөз айтсам айыл болуп угулат, от жагылып очокко аппак камыр жуурулат. Ата аскадагы зоо, эне боорунда булак, бала ортосундагы шамчырак. Энесин сыйлайт, акылдуу бала атасын угат. Алтын шакек тагынган апам, ардактап бизди баккан атам,
Ömürüңөр uzun bolsun. Берекелүү бейишим, атам апам. Ой, алдыңа кетейин. Жакшы оку. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.